Чолпонбек Абыкеев. Миллионго бааланган өмүр. Курч окуялуу адабий көркөм чыгарма. Атып кетишти. Башка боорго жүрөк атыптыр. Эч кыйналбай көз ирмемде өлдү. Жаңы эле бурчтан чыгып келаткан кайырчы чып-чып атылган мылтыктын үнүнөн үрөй уча. Жыш отургузулуп, үстү тегизделип кесилген кара жыгачтын аркасына бүрүшүп жатып калды. Тигил өлгөн адам отурган жактан Мерстен 20 эле кадамча жерде туурасынан токтоп турган капкара БМВнын астын кешигинен чачын кыска тегиздеткен орто бойлуу жаш жигит атып чыкты да, жүгүрүп барып, машинасынын капотун кучактай кулагын беркини өңүлө карады да, дагы бир жолу колундагы башына глушитель тагылган пистолетти башка такап туруп басып алды да, кайра жүгүрүп барып БМВга отура электе эле машина аткан октой кетти. Өлгөн адамдан ашса 15 кадамча жерде жаткан кайырчы эртерээк бул жерден жоголушу керек экенин түшүндү. Ордунан муундар калчылдап, араң туруп, артынан бирөө куугандай өкшөңдөп жүгүрө 2 квартал өткөндөн кийин 7 кабат үйдүн астындагы подвалга кирип, дайыма жатып жүргөн ордуна жеткенде араң эсин жыя, эмне болуп кеткенин кайра баштан элестете баштады. 2 күндөн бери жартылуу деле эч нерсе таппагандыктан кечээ 200 граммча самап алыш экен. Анысы да эмнеден жасалган ким билсин. Арадан 2 саат өтпөй жүрөгүн айлантып кусуп салган болчу. Болгондо да бүт ичегиси каңтарылып, оозунан чыгып кетчүдөй болуп кускан. О, оң богурлар. Кайырчыны далдайсыңарбы? Эмне деген заман болду? Деп самапал саткан катынды каргаган. Суу ичип, кайра кусуп, суу ичип, кайра кусуп жатып, араң түн ортосу оо эс алган болчу. Бүгүн ишке эрте чыкканы да ошондон эле. Кечигип калып жүрбөйүн, деп таң сөгүлгөндөн эле кайта-кайта ойгонуп, койнундагы төш чөнтөгүнө катып жүрчү командирский деген саатын карап, тынчы кете баштаган. Туура саат 6да калың теректердин арасына барып, жанагы өлгөн адам итин ээрчитип сейилдейби карап турган. Саат 6да итин ээрчитип сейилге чыкканда, кубанганынан купшуңдаганын айтпа. Эгер бир жакка кетсе, итин аялы же кыз ээрчитип чыкмак. Анда түндөтөн берки күткөн үмүтүн таш капмак. Адатынча кайырчыларга гана тиешелүү чыдамкайлык менен саат 7 болушун күттү. Анткени тигил саат 7де жумушуна кетет. Итин ээрчитип сейилдеп барып, кайра келатканда машинасын айдап келип токтотуп коет. Кайырчы тигил мына машинага отуруп жатканда бүжүрөп кайта-кайта бата берип, жанында пайда боло калчу. Тигил колу ачык адам эле. Же 50 же 100 сом карматчу. Эгер элүүдөн төмөн берчү эмес. Кейпи жанында 50дөн төмөн майда акча салбаса да керек. Ал түгүл бир жолу $10 да берген. Кайырчы өз көзүнө өзү ишенбей, делдиреп туруп калганда, жүргөндө үнү билинер билинбес, араң чыккан, күзгүдөй жалтыраган мерсин жылдырып, жымылдата айдай жылмыйган бойдон гана узап кеткен болчу. Кайырчы бул кесипте иштегенине 5 жылдан өтүп кеткен. Өз кесиби ыгы менен уруна билген тажрыйбалуу ишкер болчу. Ошондуктан мындай колу ачык айкөл адамдарды ренжитип албаш үчүн айына 2 рет гана барчу, болгондо да жума күнү. Акыркы кездерде тигил да өзүнүн дайыма жолукчу клиентин таанып калгандыктан, салгыңды алганы келдиң да. Хоп акеси, дечү да дайыма 100 сомдук берчү болгон. Карабайсыңбы каргашаны? Өз көзү менен көрдү. Тигил машинасынын эшигинде колун созгондо чып эткен анча катуу эмес үн чыкты да, тигини маңдайы жарылып мээси машинанын астыңкы эшигине жаба берди. Экинчи жолу чып деген үн чыкканда боор тушунан бурт этип канатылып, машинанын эшигине жаба берди. Кайырчы коюндай гана бүрүшүп, кара жыгачтын артында калчылдап жатты го. Каргаша да, каргаша. 100 сом жок. Айына 2 жолу алчу. Эсил кайран эр жигит ай, буркурап ыйлап жиберди. Ичи кулдурап, өзөгү үзө тартат. Ошо сайын боздоду. Эсил кайран гүл жигит, эми кайдан көрөйүн? Көчөдө милициянын машинасынын чыңырта сигнал берип бараткан үнү кулда. Командирский саатын алып чыгып караса, 7ден 36 мүнөт өтүптүр. Кай бирлер? Аткандар Ташкентке жетти эмгиче, Ташкентке. Эсил кайран көрөйүн гүл жигит деп көзүнүн жашын мончоктотту. Арта түндү таң аткыча жортуп жүрүп, жаңы эле келип уктап жаткан капкара чоң мышык: "Сага эмне болду?"
Эмне оздоп жатасың? 5 жылдан бери чогуу жашап, келатып боздоп ыйлаганыңды биринчи көрүшүм, дегенсип мяу, мяу деп койду. Чын эле кайырчы ыйлачу эмес. Качан ыйлаганын да унутуп калган. Бүгүн ыйлады. Өзү да түшүнбөдү. Бир айда 2 жолу алуучу 100 сом үчүн ыйладыбы? Же чын эле жигиттин өлгөнүнө жаны кейип ыйладыбы? Кыскасы түшүнбөдү. Түшүнгүсү да келбеди. Айырмасы кайсы? Бир түшүнгөнү, башында кайгы турду. Көз алдында жанагы картина турду. Чып-чып октун үндөрү. Ок жеп башы быркырап, боору эзилип, жүрөгү оюлуп кулаган жигит БМВдан атып чыгып чуркап келип даана өлгөнүнө көз жетсе да, дагы бир жолу өлүк денеге ок жумшаган чачын кыска алдырган жигит кайра-кайра кинотасмадай көзүн жумса да, ачса да, улам артка төрүлүп кайра баштан чурулат. Бул күн кайырчы жумушуна түштөн ой чыкты. Эгер курсагы кыйнабаса, такыр эле аза күтүп чыкпай коймок. Эртең мененки каргашалы окуя болгон райондон Теңирден тескери жактагы кичинекей базарга барды. Бул базарчада да өзүнө тиешелүү орду бар болчу. Барса жакындан бери кайырчылык ишке өткөн жашыраак бир кол жок кесиптеш отурган экен. Берки үнсүз басып келип отурары менен: «Старик, келдиңби? Мен анда бул жерден башка орунга жылт коеюн», деп үнүн паас чыгара шыбырады. Берки унчукпады. Кайырчылардын өз тилдери бар. Көп келжире бичара сүйлөшө беришпейт. Эл өтүп жатат да. Акыркы кабарды уктуңбу? Сен жашаган район жактагы бир Крутой байды эртең менен атып кетишти. Атса ата берсин, мен ишим эмне? Сенин да ишиң эмне? Көп калжырай бербей, алдагы жаагыңды ишиңе жаңысаңчы. Аның да туура, старик. Мен кеттим. Тигил жалгыз кол тура жөнөгөндө, эгер убактың болуп калса, кечки тамакты баягы чоң көчүк катындын жаймасынан чогуу ичели. Хоп, старик, эгер убакыт болсо. Кайырчылардын да бири-бири менен баарлашканга дайым эле убактылары боло бербейт. Себеби жөнөкөй. Же көбүрөөк сеп этип алып эптеп түнөккө жетиш үчүн жөнөп кетишет, же жолу болбой калып улам орун которуп, жортуп жүрүш керек болот. Ушундай заманда жай турмуш кимде эле бар дейсиң? Колтугуна кыскан кирдеген чүпүрөк баштыктын ичине катылган уйдун калың терисинен кесилген, үстүнө койдун жүндүү териси капталган көпчүктүн астына салды. Бекер 5 жыл кайырчылык кылыппы? Уйдун териси кышы жай астынан сөз өткөрбөйт. Койдун териси болсо көчүгүн жылуу кармайт. Ар бери өткөндөр кирдеген баштыктын үстүндө сызда отурат деп ойлойт. Кайырчылыкта да тажрыйба керек. Сызга эртеден кечке отурчу. 1 жылда тигил дүйнөгө кете бересиң. Башындагы жалаяктай болгон кир жаман шапкесин астына коюп, ичине 1 сомдуктан 2-ни, 5 сомдуктан 1-ди, 50 тыйындыктан 3-тү таштады да: «Кайыр садага. Кайыр садага, мусаапырга садага. Мусаапырга садага, мусаапырга берсең садага, Кудайдан кайрылат сага», деп анчалык каттуу да эмес, анчалык акырын да эмес, ар бери өткөндөргө даана угулгандай коңур, сөздөрү так кайталанган үн менен термеле созуп келди. Далайга барып кыска юбка кийген, кой койгон сулуу кыздын колун колтугуна кысып алган, курсагы карападай жарашыксыз чедирейген, балбылактаган шым кийген бирөө өтүп баратып кайрылды да, колтугундагы кызга мактангысы келгенсип бир 10 сомдук, 4-5 сомдукту жөн таштабай, бырыштыра ушалай кармап, жанындагы кыздын башынан айландырып, «Сага оору жолобосун, көз тийбесин, жаным», деп туруп, «Туф!» деп деди. Тегиниси кылыктана: «Жора, деги ушунуң калбайт. Я не верю таких вещей», деди да «Түф, түф» демиш болду. Кайырчы тынбай: «Кудай тилегиңерди кабыл кылсын. Садагаңыздар кабыл болсун», деп эпилдеп жатты. Акчаны топ ettire ыргытта да басып кетишти. Акча түшүп электе кайырчы шып ала койду да койнуна сала салды. Тигил чедирекей курсакка чын дилден ыраазы боло: «Тилегиңе жетип, алдагы ак балтырдан койнунда, чарда», деп ичтен күбрөй бата берди. Мындай кол ачыктарга ыраазы боло билишти да үйрөнгөн. Акча деген акча, түкүрүп эмес көтөнүн аарчып туруп карматса да анчалык күчүн жоготпойт. Кайырчынын койнунда да көп жатпайт. Кичинеден кийин эле дагы биринин колуна өтөт, андан дагы бирөөнө айланып отуруп 3 күн мурдагы ээсине кайра барып калышы ажып эмес. «О, Кудай, кантсе да бүгүнкү насибимден кур койгон эмес экен», деди дагы кичинеп отургандан кийин ордунан жылып туруп, курулдаган курсактын жанын тындырыш үчүн жөө туманча агылган элге кошулуп сиңип кетти.
Милициянын полковниги генералдын кабинетине кирип келди да: «Кирүүгө мүмкүнбү?» деди боюн түз кармап чыкча. «Кириңиз, полковник Алпышев». Генерал ордунан тура учурашууга колун сунду. Бул анын полковникти өзгөчө сыйларынын белгиси болчу. Экөө кол алышып учурашкандан кийин полковник колтугундагы папкасын ачып, ичинен ак баракка жазылган башка жумушка которуусун, эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, отставка берүүсүн суранган арызын сунду. Генерал ордуна отуруп, каштарын түктүйтө, арызды шашпай окуп чыкты. Анан башын көтөрүп, беркини тикирей этиктеп турду да: ушундай да, мырза полковник Алпышев. Так. Полковник кыйган бойдон турган калыбында: акыркы мезгилде такыр иштөөгө мүмкүн болбой калды, урматтуу генерал Илгиз Рыспаевич. Генерал анын сөзүн бөлүп: Отуруңуз, мырза полковник, деди. Берки отурган калыбында бет алдын сүрдүү тиктеп мелтейди. Бери караңыз, мырза полковник Алпышев. Менин бул чечимге келишим оңойго турбады, урматтуу генерал Рыспаевич. Эгер башка ылайыктуу жумушка которууну туура көрбөсөңүз, отставкага кетириңиз. Башка кандай жумуш берсеңиз да иштей берем. Чоң кичине дебейин, деди мисирея генералдын сөзүн бөлүп. Айтып бүттүңбү? Так ошондой. Эмесе мени ук. Бери карап тур, деди да генерал тегинин арызын төрткө бүктөп, жанындагы кагаз майдылагычка салып, кнопкасын басып койду эле, күкүм болуп үбөлөнүп түшүп калды. Полковник сүйлөйүн деп келатты эле, колун көтөрүп: «Кое тур», деп койду да, ордунан туруп барып, сейфти ачып, ичинен бир ак барак алып чыкты да полковникке сунду. Оку. Полковник ичинен окуп чыкты. Урматтуу генерал Илгиз Рыспаевич, сиз дагы кантип болсун, коюңузчу. Полковник ордунан тура калды. Отур, деди генерал сүрдү. Мен бул жерде контрамарканын ичинде күбө берейин. Силер болсо жылуу жумшак, жанга тынч орун издеп жамбакла. Мен жылуу жумшак орун деле сурабайм. Токтот актанганыңды. Генералдын кыжыры келе, өңүнө кан тээп, күрөө тамырлары көбүп кетти. Сен экөөбүз милициялык ишти эмнеден баштадык эле? Эң эле ылай жумушунан баштаганбыз. Канча жыл эшектей иштедик. Канча өтүк жырттык. Милициянын турмушунда сен экөөбүз түшүнбөгөн эмне бар? Полковник башын жерге салып үндөбөдү. Бүгүн сен кет. Эртең мен кетейин. Ким иштейт бул жерде? Өмүрү чыныгы кылмышкердин жүзүн да көрбөгөн бирөө келип олтурса, миңдеген кесиптештерибиздин бизге ишенген элдин убалы кимге? Болуп тур. Бийик пафостогу патриот сөздөрдү сүйлөбөй эле коелу. Азыр ал модадан калды. Жөн эле көп жылдан бери иштеген милиция катары ойлончу. Эртең биздин орунду профессионалдар ээлесе жакшы. Балким өткөндөгүдөй кайдагы бир жолбун отуруп калсачы. Мына бир жыл болду. Жалаң ошол былгытып кеткен иштерди оңдоо, ошол жолбун талкалап салган кадрларды калыбына келтирүү мени урабын. Мага эмне кысым болбой жатыптырбы, Мен сени мына ошол кысымга туруштук берет деп ишенип койгом. Мага таяныч болот дегем. Мен сени кыскан жокмун го. Наркомафия деген керосин куйган өрттөй дуулдап күчөп баратат. Кайда чоң акча? Ошол жерде баарын болорун. Сен эмне билбейсиңби? Кече милицияга кирсең, молокосостун кылаары ушулда демекмен. Генералдын үнү барган сайын жайлап, ачуусу тарай баштады. Депутаттар наркосодага өтөт деп ойлопмун, деди полковник. Койсоңчу баланын сөзүн сүйлөбөй. Акчаны ким сүйбөйт? Наркосода акчанын аккан дайрасы. Депутаттар даана, бал чыккан жерге аюудай жабышчулар. Генерал секретарын чакырды да: «Кофе дайындаңызчы», деди. Полковникке кайрылып: «Жүрү, Азамат, тегил жактан сүйлөшөлү», деп полковникке атынан кайрылып, коңшу эс алуу бөлмөсүнө чакырды. Полковник ыңгайсыздана ордунан турду да, алида астында жаткан баракты алып, эмне дээрин билбегендей кармалап калды. Ал барак генералдын отставка сурап жогору жакка кайрылган арызы болчу. «Аны мага бер», деди генерал. «Числосун көрдүңбү? Эч ак жазылган». Тигинин колунан баракты алып, кайра сейфине салып койду. «Чын эле?» Ар жагын айта албай мукактанды полковник. «Чын эле отставкага кетейин дегем. Бир окуя болбогондо кетип да калмакмын. Жүрү, бул жактан сүйлөшөлү», деп генерал өзү баштай эс алуу бөлмөсүнө кирди. Секретары бат эле кофе алып кирип келди. «Коньякты алып келчи», деди генерал. Секретары алып келген коньякты 2 50 граммдык стаканга куйду да: «Кана, ал жибер»,
деп өзү башка сөз сүйлөбөй көтөрүп жиберди. Полковниктин генералга кошулуп ичкенден башка аргасы калбады. Генерал сөзүн улады. Мен жанагы арызды жазып алып жогору жакка кириштин ыңгайын күтүп жүргөндө бир милициянын жубайы арыз менен келип калды. Дартын уксам, күйөөсү 23 жыл милицияда иштеп жүрүп окко учуп өлүптүр. Өзү старшина болгон экен. Аялы мурунку менин ордумда иштегенге арызданып келсе, өз милдетин өтөп жүрүп өтүптүр. Эмне догуңду артасың деп кууп чыккан экен. Болбогон бир пенсиясын көбөйтүп берүүдөн баш тарткан. Ал түгүл 23 жылда дүйнөнү жакшы эле басса керек. Өлүмүш болуп, байкуш боло калганга кыйын экенсиңер деген эле дептир. Бооздоп ыйлап айтып берди. 6 баласы артында калды. Киргенге түзүгүрөөк үйүбүз да жок. 2 бөлмөдө тыгылып жашайбыз. Карааны жүрсө ток элек. Бизге тоодо эмедер эле. Эми минтип атабыздан да айрылдык деп көз жашы чууруса адам чыдагыс. Өзүм кийлигишип, райакимине чыгып, жалдырап суранып атып, 4 бөлмөлүү үй алып бердим. Кешелүү пенсиясын алуусуна жардамдаштым. Анан отуруп алып ойлодум. 23 жыл старшина болуп милицияда кызмат өтөө деген эмне? Аны сен түшүнөсүң, мен түшүнөм. Өмүрү жылуу кабинеттен чыкпагандар, жылуу орундан көчүгүн көтөрбөгөндөр кайдан түшүнөт? Макул кетейин. Мен кеткенден эле бир нерсе өзгөрөбү? Кимге таарынам? Эгер иштей албай кыйналсам, ичкен жегеним болуп сиңире албай кыйналсам, кетсем болот. Анын мафиоздордун, коррупционерлердин, наркосодагерлердин, эл несебинен жаңы сактаган митилердин, акча үчүн энесин саткан, бийлик үчүн катынын башкеркикке салып берген акмактардын кысымы үчүн мен кетишим керекпи деп чечтим. Андан көрө колдон келишинче, алымдын жетишинче күрөшөйүн. Алар кууланса мен да кууланайын. Улам жаңы тактикага өтөйүн дедим. Генерал менен полковник 3 сааттан ашык сүйлөшүп олтурушту. Генерал мынчалык көп убакытты оңой менен эч кимге бөлчү эмес. Полковник кетип жатканда, урматтуу генерал Илгиз Рыспаевич, сизден суранайын. Жана арызыңызды менин көзүмчө тиги майдылагычка майдылап таштаңызчы, деди. Генерал кабак жазыла каткыра күлүп, болуптур мырза полковник Алпышев. Бул сурооңуздун жан дилим менен аткарам, деди да сейфинен баракты кайра алып чыгып, кагаз туурагычка салып туруп, кнопкасын басып койду эле, тигил тилик майда кылып чыгарып таштады. Эми ыраазысызбы? Эмесе иште ийгилик болсун. Калган сөздү бүт сүйлөштүк, байланышыптыр, деди да кол кысыша коштошту. Полковниктин жанагы кирип келаткандагы сук сайган кабагы жазылып, генералдан жайлар чыкты. Кошбаев татып кетиптир деген кабар бүт республикага дүңдей түштү. Бир даарылары Кошбаевке дааган кандай эр болду экен десе, Кокуй Кошбаев деген ким эле я? Баары эле Кошбаев дешет. Депутат бекен же чоң кызматкер бекен деген карапайымдар да толтура. Кылмышкерлерди издөөгө Улуттук коопсуздукту коргоо комитети, прокуратура, милиция түп көтөрүлө киришти. Чаң будуң эле түшүп жатып калды. Житкен окто аткан октобат болуп, эч агызы сууп эми ачылбай калды го делген нечен кылмыштардын жүзү сыйрылды. Бирок Кошбаевди аткандар табылбады. Табылмак түгүл, мылтык үнүн уккам деген да күбө чыкпады. Кошбаевди аткандарды табабыз. Кандай да болсо өч алабыз. Бул иш эч убакта жөн калбайт деген туугандары, чогуу иштегендери, кылмышкерлер жөнүндө жашыруун түрдө болсо да так кабар бергендерге $1 миллион өлчөмүндө байгени коюп жарыя кылышты. Кабар бергендердин аты жөнү эч жерде аталбасына катуу убада кылышты. Туй ата, $1 миллион? Миллион? Эмне деген акча? Туй ата. Телевизор көрүп жаткан Аден ордунан секирип туруп, кайра жата калды. Туй, муну жөн эле алып койсоң болот да. Ушундай кичинекей шаарда кылмышкерлерди таппай калыш. Мындай шаарда катуу оосурсаң, үнү да, жыты да аяк башына жетет Кокуй. Үй ичинде эч ким жок болчу. Өзү менен өзү сүйлөшүп жатты. Аден көздөрүнүн асты баштыкча болуп шишиген. Мурдунун башы көгүш кызгылт көзү мүлжүгүрөөк көгүш, бети сары балжайган, чачы суюк ак аралаган орто бойлуу, толмочураак, жашы кебетесинен 50дөн эч агашкандай көрүнгөнү менен чындыгында 47деги адам эле. Улуттуу татар болчу. Өзү детдомдо өскөн. Учурунда КГБнын Москвадагы
тыңчылардын жогорку мектебин бүтүргөн. Тыңчылыкка көпчүлүк учурда детдомдон алышчу. СССР деген империя тарагыча жылаң нарко соодагерлердин стукачы болуп иштебеген жер калбады. Өзү да аз жерден айыктырууга үмүтсүз наркоман болуп кете сактап барып араңдарланып жүрүп айткан. СССР өз тыңчыларына аяр мамиле жасачу, эшектей иштетчү. Бирок керектүү адамды сактап калыш үчүн каражат аячу эмес. КГБнын Москвадагы госпиталы бейиштин төрүндө эле го. Кандай гана мыкты врачтар иштөөчү эле. Наркомандыктан айынанбы менен алкоголдон айыга албады. 3 жолу дарыланды. Кайра эле башталып кетет. Сайыс тараганда Аденге окшогондор биринчи көчөдө калды. Эч кимге кереги жок экен. Кудайга шүгүр, дагы ушул бир бөлмө үйлүү болуп калыптыр. Болбосо кадимки тем-темиш кебетеси менен кала бермек экен. Жумуш сурап коопсуздук комитеттеринин эшигин түртүп көрдү. Көпчүлүк жерде кейпин көрүп туруп эле азыр демократия, стукачтардын кереги жок деп коюшту. Бир жолу наркомандарга каршы күрөшүү бөлүмүнө кирди эле арагы жолтоо болуп кайра чыгып калды. Баягы СССРдин учурундагыдай өздөрү дарылатып алмай деген жок экен. Мен керек болсо иштин кызыкчылыгы үчүн деп жүрүп, ушул абалга жеткем деп догун артып көрдү эле жөн гана эшикке түртүп чыгарып коюшту. Канча ойлонсо да колунан тыңчылык кылмай, наркомандарга кошулуп соода жүргүзмөй өңдүү майда иштен башка келбейт экен. Кара курсактын айынан нарко сооданын эң төмөнкү бөлүгү болгон кардарларга таркатып сатууга өтүп кетти. Кантсе да тыңчылык тажрыйбасы бар эмеспи? Бир айда 2-3 күн иштесе, бир топко курсак тойгудай каражат түшүп калат. Жөн эле иштебейт. Жергиликтүү райондун милициялары менен иштешет. Кимдер сатып алып жатат, кайдан келет жатат аларга? Стучит, этип турат. Кылмыш кылбаса, өз кара башына сыйынып ууланып жатса, милицияларың да андайларды карабайт. Айрым бир учурда оорураак кылмыш жасаса гана кармабаса, аракет кылса нарко сооданын тепкичи менен көтөрүлүп жогору жагына деле чыкмак. Өзү жолобойт. Төмөндө жүрсө жан аман жүрөрүн билет. Жогору чыккандар көпкө жашабайт. Ким семирсе ал союлат деп коюшат нарко соодада. Аден жайлоого чыгып семиргиси келбейт. Оюн салып 10 күн жашагынча тынч, чөптөн жапыс, суудан үнсүз жүрүүгө тыңчылык мектепте абдан машыккан. Шимшөөрлүк өнөргө да тыңчылык жогорку мектепте абдан машыктырышкан. Учурунда СССРдин КГБсынын тыңчылары кандай гана наркомандарга издөө салынбасын, жердин 7 кабатына кирип кетсе да сууруп чыгышчу. Кайран школа, кайран кадрлар, далай Адендей болуп барталбай талаада калды. Кошбаев атылды дегенде эле баягы өзү стукач болуп жүргөн милициялар келишип, шимшип көр, кечинде эле шектүү кабар уксаң бизге кабарла дешип тапшырма берип кетишкен. Хоп байкелер деген менен эшикке да чыккан эмес. Анткени Кошбаевди наркобостордун баскан изи түгүл, көлөкөсүнө урунсаң башың кетерин Аден мыкты түшүнчү. Шаарга түшкөн наркотовардын 80%тен ашыгы Кошбаевдин салаасынан саалып чыгарын да жакшы билчү. Жакшы эле семирдиң. Качан союлар экенсиң деп жүрчү ичинен. Атып кетиптир дегенди укканда болчусу болуптур да деп гана койгон. Бүгүн атып кеткендерди же тиешеси барларды так кабарлагандарга $1 миллион байге акы берилет дегенди укканда баягы көкүрөгүндөгү өлүп уктап жаткан тыңчы шимшөөрлүк сезим ойгонуп, ишти колго алсамбы деп жанын коерго жер таппай турду. $1 миллион. Кылмышкерди табышым толук мүмкүн. Бирок $1 миллион мага эч ким бербейт го. Өзүмдүн башым ыргып кетет го. Эгер 100 000 эле мага бериңиз, калганын сиз алыңыз, болгон оюмду честно ойнойлу деп бир төбөсү да көчөгү да чоңдордон көмөктөш тапсамчы. Ким билет. Өзүнчө бапылдай сүйлөнүп, бөлмөсүндө отура албай ары бери басып жүрдү. Кан семья, папытка не пытка деп көрсөм бекен. Барган сайын каны кызып, стол үстүндө турган жарым шише аракты стаканга куюп туруп тартып жиберди. Эми мунун жаны тынчыбай калган эле. Өмүр бою кыялданган бир таттуу ою бар болчу. Көп акчаны лотереядан утуп алып же кандайдыр бир жол менен таап алып, Японияга, Америкага, Италияга саякаттап барсам, Американы, Италияны наркомандар кандай көрсөм деп ойлочу. Ойлогон ой мына, эмишке ашчудай. Кудай өзүнүн өзү шарты келди, колдон чыгарбай пайдаланып кал деп жаткандай туюлду. Бул тыңчы адам.
Тыңчылык атайын билими 20 жылдан ашык убакытты камтыган иш тажрыйбасы бар адам. Эртеси эле киши өлтүрүү болгон районду шашпай, эч кимге байкатпай, сыртынан караганда жөн жүргөн кайбирге окшоп, бирок тыкат изилдегенге өттү. Алгач Кошбаев жашаган үйдүн өзүнүн тегерегиндеги үйлөрдүн картасын чийип чыкты. Машиналар каттаган жолдордун картасын чийди. Кошбаевди аткан киллер, жалданып киши өлтүрүүчү отурган машина кайсыл көчөлөр менен өтүшү мүмкүн? Алгачкы варианттарын иштеп чыкты. Арадан 2 жума өткөндө анын колуна райондун ар бир өстүрүлгөн багынан коюлган мусор челегинен бери даана түшүрүлгөн карта турду. Аталган райондон сыртка чыгуучу жолдогу соода түйүндөрү, комуктор, жол боюна отура калып майда чүйдө сатуучулардан бери белгилүү болду. Райондун базарчысына келип майда чүйдө сатканга отуруп алып кулакты кенен ачып, өзү Кошбаев таткан күн тууралуу сөз баштап коет да сөз учугунун уланышын күтөт. Базардын да өз ушагы бар. Базарчылардын бири-биринен өтүп шуулдап учуп жүрөт. Сыган почтачы дегениң да бул жакта кылат. Базардан сөз тыңшоо менен гана чектелбей, эртең менен эрте саат 6да келет да 8ге чейин Кошбаевдин үйүнүн жанынан кимдер өтөт? Өзгөчө 6дан 7ге чейин кимдер өтөт? Дайыма өткөн жумуш жолу же анда-санда ылайыгы келип калганда өтөбү изилдеди. Бир айдын аралыгында күн сайын Кошбаевдин үйүнүн жанынан же коңшулаш көчө аркылуу эртең мененки саат 6дан 8ге чейинки өтүүчүлөрдүн анча деле узун эмес тизмеси түзүлдү. Кошбаевди аткандарды көрбөсө да кылмышкерлер түшкөн машинаны байкагандары бар. Себеби эртең менен эрте жумушка бараткан адам сергек, байкагыч келет да дайыма көрүп жүргөн чөйрөсүндөгү өзгөрүштү шак көзүнө илип эсине сактап калат. Ал түгүл өзүнчө ой жоруп жыйынтыгын чыгарганга да үлгүрөт. Өзгөчө 6 менен 7нин ортосу жумушка анчалык деле шашкалактай турган түр эмес. Демек, тизмеге түшкөндөрдүн ичинен эгер аден кылмышкерлердин машинасы же өздөрү жөнүндө кабар берсе, күбө өтүүчүсү чыгышы толук ыктымал. Бир гана жери иликтей келгенде, бул райондо негизинен жалаң жашы турмушта жашагандар тургандыктан, тигил тизмедегилердин баары оңой олтоң сүйлөшүүгө мүмкүн болбогон кызматкерлер болуп чыкты. Демек, конкреттүү факты менен гана сиз момундай түстөгү машинаны баланчанчы числодо көрдүңүз беле деген суроо менен кайрылса, көргөм же көргөн эмесмин дебесе, башка жооп алышы кыйын. Эч жактан күтпөгөн күтүүсүз кабарды көчө боюнда тамеки, сагыз өңдүү майда чүйдөлөр сатып отуручу кемпирден укту. Ошол Кошбаевди атып өлтүргөн күнү биздин үйдүн алдындагы подвалда жашоочу кайырчы Кошбаевдер жашаган үй тараптан өкшөңдөп, бир нерседен катуу коркуп качып келаткансып чуркап келатыптыр. Шашкалактаганы ушунча жанынан эле өтүп бараткан мени да байкабады. Ошонун астында эле тигил көчө менен бир кара машина, жанагы силер иномарка дегендей шу өттү. Ошол кайырчыда шегим бар. Ошол аткандарды көрүп калып эч кимге айтпай кымпыйып жүрөт. Өлтүрүп кетет деп коркот болуш керек. Эми буга өмүрдүн эмне кызыкчылыгы дейм да. Барып баары милицияга төгүп салбайбы? Мурда ошол Кошбаев жашаган жакка көп барчу эле. Эми барбай да калды, деди. Өз сөзүнө өзү деле эч маани бербей туруп, адендин ээги шалпыя түштү. Өзү күткөн кабарды укканда ээги шалпыя түштү. Жиптин учугу башталды, деди ичтен кымылдай. Кайырчыны оңой тапты. Болгону кандай кылып сөзгө тартуугун ойлоно баштады. Эң негизгиси чоочтуп албоо керек. Эгер чоочса, анда мындай адамдар сейфтен да жаман бекит. Ачыш оңой эмес. Кемпирдин айтканы чын экен. Ошол күнү кара түстөгү БМВ машинасы эртең мененки 7 менен 8дин ортосунда жөн эле эч нерсени көзүнө илбей шуулдап өткөнүн дагы 2 комокто отургандар байкап калыптыр. Мындай кабарлар органда иштегендерге өмүр айтылмак эмес. Аден катардагы майда чүйдө сатып жүргөн пенде катары угуп коюп жатты. Кайырчы Старик каргашалуу күндөн кийин дайыма баягы чакан базарды айланып, Кошбаевдер жашаган райондогу берекелүү чоң базарга барбай калды. Кошбаевдин өлүмүнө өзү күбө болгонун бирөө көрүп койгонсуп коркуп жүрдү. Чоң базар деген чоң базар болчу. Келдим, кеттим да көп. Киреше да түшчү. Кичине базардан курсак тойгудай бир нерсе араң түшөт. Ушундай күндөрдүн биринде демейде машина токтобогон базарчынын оозуна чейин
Капкара машина ары бери өткөн элди көзүнө илбей качыра кайырчыга кичине эле жетпей келип токтоду да ичинен баягы чачын кыска алдырган жигит баш болгон үчөө түшүп базарга кирип кетишти. Тигил жигитти кайырчы көрөрү менен тааныды. Аз жерден ордунан атып туруп качып жөнөй сактады. Тизелери калчылдап турууга дарманы келбеди. Садага, садага деп сайырган тили да күрмөөгө келбей, эриндери кыбырап жертиктей бүрүштү. Тигилер эч бейкапар сүйлөшүп шайды от баса жанынан өтүп кеткенден кийин гана кичинедей барып эсине келе баштады. Көз кыйыгы менен карай машинанын номерин эсине тутту. Унутуп калбаш үчүн акчага айлантып туруп эсине тутту. Эмнеге эсине түйдү түшүнбөйт. Маани бербей туруп эле ошентти. Эгер кандайдыр бир цифраны эсине туткусу келсе, акчага айландырып туруп баланча сом десе өмүрү эсинен чыкчу эмес. Арадан бир саатча өтпөй кайрап өтүштү. Дагы эки дикилдеген жигитке толтура 4-5 баштыкты көтөрүп алышыптыр. Кайырчынын жанына келгенде баягы киллер жигит: "Эй, биздин эсептен кайырчы, биздин эсептен кайырчыга садага таштап койчу" деп тигил баштык көтөргөн жигиттердин бирине кайрылды эле. Берки эки жолдошу каткырып калышты. Берки эч үндебей колундагы баштыктарды жерге кое коюп, чөнтөгүнөн акча алып чыкканда титиреп: "Битирдиленбе, көп эле таштай бер" деди да 250, 400 сомдукту өзү тигинин колунан жулуп алып кайырчынын шапкесине ыргытты. Акча шапкесине түшкөндө кайырчынын көзү чекчее түштү. "Садагаңдар, садагаңар кабыл болсун, Кудай силерди сактасын" деп тили да сайрай түштү. Акча түшө электе шыпалак койнуна урду. Тигилер жанагы баштыктарды машинага салып алаксып жатканда ордунан жыла туруп жылт койду. Старик тажрыйбалуу кайырчылардан. Тигил машина кетери менен жанагы акчасына ичи оорунуп калган сынган Эркул кайра келип, баарын албаса да бир тоон кайра тартып алышы толук мүмкүн. Бербей тырышып, кайырчыны сабап жатат деп чуу көтөрөт дечи. Ошондо да ашыкча келдик чешиши ким кааласын. Ач кулактан тынч кулак, бул жерден жылт койгону оң эмеспи? Кайырчыдан 3-4 кадамча жерге мүшөгүн жая салып, аден чемичке сатууга олтурду. Көзүнүн кыйыгы менен караган кайырчы ичинен: "Жер таппай калгансып келген жериң кара" деп күңкүлдөп койду да өз ишин уланта берди. Аден болсо кайырчынын отурган отурбаганына да көңүл бөлбөдү. Чемичке алгыла, чаканда арманда, чакпаганда арманда. Май чемичке, экологиялык таза чемичке алгыла. Ар өткөн бер өткөндөр ала башташты. Аден кесек акча сунгандарга кайдан тапканын ким билсин? 10 тыйындыктар менен 50 тыйындыктардан кайрып берет. Бир ууч кылып, бир ууч тыйынды айрымдары санабай туруп эле кайырчынын шапкесине ыргытып басып кетишет. Кайырчынын да иши оңоло түшкөнсү да. Алгач жактырбаса, эми ырас жакын турган тура. Майда тыйынды чөнтөгүнө салгысы келбегендер мага таштайт экен деп кымылдап калды. Деги бул күнү иши жакшы жүрдү. Кечке жуукка жетпей Адендин саткан чемичкеси түгөндү. Ордунан туруп, көбүнө кагына кетип баратып: "Бүгүн соодам жакшы болду. Берекелүү жер экен. Эртең да келем" деп кубанган түр көрсөтө кайырчыга 70 тыйын кайыр таштады да кете берди. Аден кеткенден кийин кайырчы да жолуна түштү. Кайырчы менен Аден жанаша олтуруп 4 күндөн бери иштеп жатышса да, бири-бири менен кобурашып, жөн жайда сүйлөшпөдү. Күн сайын кетип атканда Аден 70 тыйын садага берип коет. Кайырчы Адендин жүдөө кейпин карап ичинен: "Кара мунун мага тыңсынып турган. Өзүңдүн кейпиң меникинен деле айырмаң жок экен" деп кекерилеп калса да унчукпайт. Байкаса, Аденге бул тегеректе чемичке саттырбай кубалаган милициялар да тийбейт экен. Жанынан байкамаксан болуп өтүп кетишет. Ал түгүл бир жолу бир милиция Аденди ээрчитип кетти эле, кайра бир баштык чемичке көтөрүп келди. Оргулум, милициялардын чемичкесин сатат экенсиң го" деп калды кайырчы ичинен. "Эй, шүмшүк чал, жогол бул жерден" деп ары өтсө да, бери өтсө да тийишип калчу мыйшыйган сары сержант милиция да тигиге унчукпайт. Түшкө жакын келет да: "Чемичкеңден чөнтөккө салчы" дейт. "Хоп, шеф, чемичке сизден айлансын" деген тигил чемичкеге кошо бүктөлгөн акчаларды да тигинин чөнтөгүнө уруп жатканын бир жолу кайырчы көз кыйыгынан байкап калды. "Ами, жүдөмүш бале го. Мында бир сыр бар" деп кайырчы кызыгып калды. Күндө 2-3 жолу
Жаштар же кыздар келет да кичине шыбырай сүйлөшүшөт. Тигилер берки уу чакча карматат. Берки болсо чемичкеге кошуп кагазга оролгон бир нерсени тигилердин чөнтөгүнө урат. Ал эмне экенине кайырчынын башы жете бербейт. Бир күнү Аден кайырчыга кайрылып: «Эй, ушинтип кайыр сурап олтургуча, чемичке сатпайсыңбы? Кечки тамагыңа жеткидей тыйыныңды чемичкеден эле табасың?» деди тыңсына. Кайырчы ичинен ардына «Кара муну» десе да, «Мага чемичкени ким берет?» деди. «Ким берет? Ким берет? 4-5 күндүк тамагыңды тарта ичип чогултсаң, тигил оптовиктерден аласың да кайра бул жерде сатасың. Ушинтип уланып кетесиң. Менин ден соолугум начар. Мешок көтөрүүгө жарабайм», деди кайырчы. Такыр байкуш бала. Чындыгында ден соолугу деле жарамак мешок көтөргөнгө. Болгону чемичке ташып өтөйт деп сарысына болгуча субай салтан келип, тилин бир аз сайратып отуруп, тыйын таап алып басып кеткен жакшы эмеспи? Ошондой дейм да, деп кейип койду Аден. Эмнең ооруйт? Инчек. Мен айтпайын, сен укпа. Авариядан кийин бир өпкөмдү алып салышкан. Көрсө, 2 кабыргам сынып өпкөмө кирип кетиптир. Көпкө жатып калгандыктан өпкөм жарабай калыптыр. Буту кол, омурткалар бүт талкаланган. Кантип тирүү калганын да билбейм. Доктурлар аман калып калышты. Аман калып калганы курусун мынтип, жарым жан болуп. Жыргаган киши кайрчы болобу? Эриндерин кемшиңдете кир жеңи менен көзүн аарчый, үнүн каргылдантты. Чынында көзүнөн жаш деле чыккан жок. Айтып жаткандары да 5 жыл илгери бир өлгөн кайырчыдан уккан таржымалы. Ошондо өлүп деле калсам болмок экенмин. Кой эми, кайрат кыл. Сен өлгөндө эле жер тоймок беле? Тирүүнүн иши тирүү. Байкабай жараңа тийип алдым. Кечирип кой. Күнөөм үчүн кечки тамагың менден. Жөн эле кой, өзүмдүн деле Кудай буйруган ырыскым бар. Кой антпе. Кечинде экөө Адени ээрчитип барган жеке менчик ашканадан өзгөн күрүчүнө жылкынын этинен мыктап басылган аштан тойгуча жешти. Тамакка тоюшкандан кийин кызыл чай менен бир шише таза аракты бөлө тартышты. Бул күнү кайырчы жатуучу подвалына көңүлдүү кайтты. Келип кара мышыгына жана күрүч жеп жатканда Аденге байкатпай чөнтөгүнө сала койгон чоң майлуу этти берди да: Илбирсим, сени кайда болсо унутпайм. Бул дүйнөдө сенден башка мени сыйлаган жок десем сыйлагандар да бар экен. Тобо, көрдүңбү кандай таттуу тамак жедим, деп мышыгы менен сүйлөшө жонунан сылап койду. Кара мышык да ээсине эркелей, көздөрүн жумуп магдырайт. Чындыгында эле мышык экөө абдан унак эле. Кышында чыйылдап карда жатканда таап алып баккан. Көзү да ачыла элек болчу. Нанды аябай чайнап туруп колу менен оозуна салчу. Дайыма сүт алып, аны алып келип, кер кагазга жылытып берчү. Көзү ачылып, ирденгенче колтугуна салып жүрдү. Азырда мышыгы ошол бала кезин эстейби, кээде туруп эле колтугуна башын салып алат. Андайда кайырчы: «Кой эми, Илбирсим, чоңойдуң. Сага кайдагы колтук, батпайсың», деп эркелетет. Кыштын суук түндөрүндө экөө кучакташып бирин-бири жылытып жатат. Бир жолу адам таң каларлык окуя болду. Ошондон кийин кара мышыктын баркы ого бетер көтөрүлдү. Күндөрдүн биринде күрсүйгөн сел саяк кирип келди да кепке сөзгө келбестен: «Эй, итирейген мээ кайык, жогол бул жерден. Экинчи жытыңды да искебегендей болоюн. Уктуңбу?» деди. «Кое тур, тууган. Бул жер менин көп жылдан бери жашаган үйүм. Кепке кел», деди эле. «Мен мына минтип кепке келем», деп керилип туруп тумшукка басты. Байкуш кайырчы тебетейдей учту. Жөн эле мурду бет болуп былчыйып калгандай болду. «Кана, дагы сүйлөшөлүбү?» деп жакындап келаткан күрсүйгөн коркуп бетин калкылап ордунан тура албай жөрмөлөй качкан кайырчы: «Мама, ал мышыгыңды. Байкабай, мышыгыңды ал», деген бакырыктан баш көтөрсө, кара мышык чакчыгыла түйүлө секирип, тигинин улам бир жерин апчый секирип, кайра колуна урунбай оют берип жаткан экен. Бир жак көзүн бетине кошуп бүт апчыптыр. Бир кулагы шалбырап жүрөт. Беттерин колу менен калкылады эле, эки колунун үстү устары менен тилгендей шыпырылды. Тигил жандалбастап эшикке качууга бет алганда кайратын жыя калган кайырчы: «Ал кыраным, ал, өлтүр! Экинчи көзүн да ой! Күрөө тамырдан тиште!» деп кыйкыра бурчтагы таягын ала коюп, башын каткан тигини көк шилиге болгон күчү менен соккондо
Күрсүйгөн неме оңкосунан түштү. Өзүн нечен таяк жеп, талуу жер кайсыл экенин билип калган кайырчы чаткаягына тээп алды эле тигил өгүздөй өкүрүп эшикке жөрмөлөп жөнөдү. Мышык дагы соо качырбай ансыз да шыбырап араң турган кулагына кайра секирип апчый түбүнөн жулуп алды. Тигил кеткенден кийин да мышыктын ачуусу көпкө тарабай күрүлдөп атты. Кайырчы кубанганынан былчыйган мурдунда унутуп койду. Күрсүйгөн подвалдан эптеп аман чыкканына шүгүр деп, экинчи кайрылгыс болуп куйругун түйдү. Кийин ал күрсүйгөн сел саяктардын арасынан көрүнбөй калды. Көрсө, баягы жарыттар кыштын суугундай ырбап, айыкпай, жарыкчылык менен кош айтышкан экен. Мышыктын мындай эрдиги кайырчы менен тентимиш сел саяктардын арасында дүңдеп жайылып кетти да, экөөнүн жылуу, ыңгайлуу үйүн бир бөлмөсүндөй болгон жайына көз арткандардын тилеги өчүп, тынчтык кылып, алыс болгонубуз оң деп калышты. Анын калса мышык да өзгөчө чоң болчу. Ким эле кандай китче бар. Керилип жолборстой болуп басканын кантесиң? Кайырчынын мышыгы эмес эле хандын мышыгындай. Капкара жүнү жылтылдап, дайыма семиз. Бул тегеректеги ургачы мышыктар бүт ушунуку. Керектүү учурда түнкүсүн чыгып, бир бакырганда эле жетип келишет. Нечен атаандашам деп эрөөлгө чыккандар кулактарын жулдуруп, жон терилерин шыпырткан. Кайырчы мышыгынын бул жоругуна сыймыктана катын поз деп эркелетет. Мышыгы көргөн махабат жыргалын өзү көргөндөй култуңдай кубанат. Бул ушундай жоругу башка мышык. Бул мышык жөнүндө айтылар сөз али алдыда. СССР аттуу улуу империя кыйрагандан кийин дүйнөлүк деңгээлдеги башаламандык башталып кетти. Дүйнөнү дүңгүрөтүп турган империянын башкаруу системасындагы механизмдин кыйрашы, бир уучка биригип турган майда мамлекеттердин өз алдынча эркин болуп чыга келиши 20-кылымдагы улуу өзгөрүш болуп калды. Кудай ушул жолу адамзатка чоң жакшылык кылды. Кызыл кыргын согуш башталып кеткен жок. Согуштун жыты бирде оңдон, бирде солдон жыбылжый уруп барып, араң баспас болду. Кызыл кыргын согуш болбогону менен мына ушул империяда жашаган адамдардын психологиялык түшүнүгү мамлекеттик башкаруу системасы менен кошо кыйрап, укмуштуудай ач көздүк менен байышка жулунуу оорусу пайда болду. Балким мына ушул мамлекеттик жетекчиликтен баштап катардагы карапайым адамга чейин бай болууга жулунуу оорусу согушту чыгарбай сактап калды десек туура болор. Анткени мамлекеттин бүтүндүгүндө анын аймагынын кол тийгизсиздигин күйүп, жүрөктү туйлатып туруучу патриоттуулук сезим дээрлик бардык адамдарда өлүп, кандайча болсо байыш керек деген гана айбандык сезим бийлик жүргүзүп калган мезгил өтүп жатты. Мынчалык байлыкка жулунуу оорусунун микробу кайдан келди? Балким ал көп жылдар бою канда дүргүп жүрсө керек. Империянын диктаторлук бийлиги кулап, демократия келери менен ал канды тээп чыгып өз максатына жетти. Мамлекеттик эң жогорку бийликтегилерден баштап, төмөнкү чиндеги чиновниктерине чейин калеминин башын кыймылдатып койсо да, пара алмай, катардагы көнүмүшкө айланып, эч ким деле муну эрөөн төрөң көрбөй калды. Чоң согуш жүрүп өткөн жердеги кыйроонун ордуна келтирип, оңдоого экономикасы оңолгон мамлекет үчүн аз эле жыл кетет. Ал эми коомдо жашаган жарандардын жан дүйнөсү бузулган оорун айыктырууга көптөгөн жылдар кетер. Бул бир кадимки жомоктогу өлбөс кашшейдей. Бир башын алсаң, экинчиси кайра өсүп чыга берет. Бир гана үмүт: адамдар бардык ооруну айыктыруунун жолун эртедир кечтир тапкан өңдү эле мындай жоопкерчиликсиз оорусунун да дарысын эртедир кечтир сөзсүз табышат. Тез байып кетүүгө жанталашуу биринчи кезекте акча каяктан тынымсыз агылып түшөт деген суроонун жаратары белгилүү. Бул анчалык деле оор табышмак эмес. Мунайзат, спирттик ичимдиктер, тамеки, дары-дармектер, акча коюлуп турган булак. Бул булактар бат эле бөлүштүрүлүп, бийлиги да, мүмкүнчүлүгү да болуп тургандыктарынан колуна өтүп кетти. Чабышуулар, тартышуулар болбой койгон жок. Дечи, туш тарабы кыбла болуп турган бийлик башындагылар менчиктештирүү деген чепкенге жамынышты да өз билгендерин кылышты. Биз али бүт дүйнө боюнча акчанын ургуштап турган дайрасы болгон наркосооданы айта элекпиз. Наркосоода капчыкты толтуруунун эң кыска жолу. Карагайдын башында илинип турган алтын жамбыдай жаркылдап гана азгырат. Кол сунсаң эле алчудайсың. Бирок татаал жол, кандуу жол.
Атам замандан бери эле байлыктын өз анты бар. Өзүнөн өзү оңой келе калбайт. Төмөн түйшүк, төмөн азабын тарттырат. Мына жетип рахатын көрөм десең, кан жуткурат. Андай байлыктын 10 күнлүк рахатын көрө электе бүт тукуму курут болгондор саман. Адам ага болбойт. Кандагы эсепсиз байлыкты, бийликти эңсеткен жегич курттар болтурбайт. Астыга жылынтат, отко батканын, окко баратканын билип турса да бара берет. Адамдардын психологиясында жеке керт башына өзгөчө ашыкча болсо да, дагы жетсем деп эңсеп, байлыкка жылынуу, бийликке жылынуу, оорусун айыктыра турган дары да, доктур да чыга элек. Жакында чыга коерун да Кудай билет. Болбосо дүйнөдө 50 миллиард доллардан ашык дүйнөсү бар байлар бар. Адамдардын жеке керт башы үчүн мынча көр дүйнөнүн эмне кереги бар? 100 миллиард байлыгың болсо да, бардык адамдар дем алган абадан дем алып, бардыгына тийген күндүн астында, бардыгы таянган жерге таянчыктап жүрөсүң. Мына ушуну түшүнүш оор. Ошол байдан сурачы, бактылуусуңбу деп. Жок. Кайгысы толтура. Сүйүүдөн жолу болбогон, тукумунан начар чыгып калган, карапайым адамдардын башындагы эле кайгы. Байлык 1000 жыл жашатпайт. Тескерисинче, атактуу байлардын дээрлик баары дүйнөсүнүн азабын тартып жүрүп, эрте жарыкчылык менен кош айтышкан болот. Адамдардын мээсиндеги, канындагы бул ооруну 1000 айт баары бир. Жер өз огунда айлангандай эле баары өз жолу менен кете берет. Мамлекеттик бийликтин механизми кыйрап, башаламандык күчөп кеткенде нарко соода гүлдөп кетти. Аз эле жылдын ичинде республиканын аймагында кеңири тарап, тамыры жайылды. Кыргызстан дүйнөдөгү нарко соода жолуна кирген мамлекеттердин катарына кошулду. Нарко соода коомдо жашаган адамдарга гана зыянын тийгизбестен, мамлекеттик башкаруу механизмине да ириңдеген жарадай таасир берерин бийлик башындагылар кечирээк түшүндү. Эң башкы кемчилик акчанын жыты келсе, баш айланып кеңиреп, акылынан айнып калчу адамдар бардык жерде отурарын дайым унутканыбыз. Кечирээк болсо да нарко соодага каршы күрөш башталды. Өзгөчө оор түйшүк ички иштер кызматкерлеринин мойнунда жүктөлгөнү мыйзам ченемдүү иш болду. Ашкананын караңгы бурчунда эки эркек тамак ичип отурушту. Демек, сени ошко отурушат экен да. Кааласаң да каалабасаң да барасың. Оштогу бөлүмдү күчөткөн жатабыз, деп полковник ачык айтты. Оштогу бөлүмдү мейли күчөтүшсүн. Бул жакчы. Бишкек чыргап кетиптирби? Бул жөн эле экөөбүздүн экиге бөлүүнүн амалы го дейм. Көптөргө жакпай жүрөбүз деп айтчу элем го. Экөө тең гражданча кийинип отурушканы менен органдын кызматчылары эле. Болгондо да нарко соодага каршы күрөшүү бөлүмүндө иштешет. Кең далылуу, бою узун, сөөк саактуу келген, чапчак, субагай жүздүүсү милициянын капитаны Мурат. Орто бойлуу, чымыр денелүү, коюу кара чачтуу, кара торусу милициянын майору Тариел. Бир бөлүмдө өнөктөш болуп чогуу иштегендерине 3 жылдан өттү, бири-бирине көнүп бүтүшкөн. Биринин мүнөзүн да бири жакшы билет. Шаардагы наркомафиоздор эле эмес, органда иштегендердин көбү да экөөнү ажырата билишпейт. Экөөнүн колуна түштүң, бүттү. Мейли министр сурансын, кайра тартмай жок. Тарамыш болуп тырышып калышкан экен, деген сөз да ушундан улам чыгып олтурат. Бул жерге келип отурушкандарынын эки себеби бар. Биринчиси Кошбаевдин өлгөнү үчүн 100 грамм ичип коюу, экинчиси капитан Мурат ошко которулуп жатат. Кичине чогуу олтуруп өздөрүнчө эркекче ажырашаак өткөрүү. Ортодо бир шашке арак, 2 стаканга 100дөн куюлган боюнча кана ал үй бейлүү айтыша элек. Айтыша элек. Экөө чүч бараларын ичип бүткөндө шыпылдаган ашпозчу шишкебек көтөрүп келип, жука тууралган пиязы менен кошо астыларына кое салды да бошогон идиштерди алып кетти. Келемесе, могул байкуштарды жалдыратпай алып жиберели. Муну экөөбүз колубуздан качан келет? Качан жетет? Кантип колго түшүрөбүз деп жүргөн Кошбаев да жок болду. Экөөбүздүн колубуз жетпеген менен Кудайдын колу узун экен, деп Тариел тост көтөрдү. Экөө тең шап алып жиберишти да ачурканап пияз кошкон шишкебек чайнап үнсүз отуруп калышты. Кандай дейсиң, таке? Кошбаевди кимдер жайлапты экен?
Мен оюмча эрдемсип жүргөн жаштардын бирөөлөрүнүн гыжырына тийип коюп күтүүсүз өлдүбү дейм. Ким билет? Буга бир кийлигишсе орус мафиясы менен чечен мафиясы кийлигишет. Кошбаев экөөнүн ортосунда кылтыңдап коюшу мүмкүн. Экинчиси, сен ойлогондой өзүнчө эрдемсип жүргөн көңдөй баштардын бирөөлөрүнүн ызасына тийип койсо, мына сага деши мүмкүн. Эгер андай болсо ал көңдөй баш качып кутула албайт, жердин түбүнө кирсе да табышат. Адам деген кызык да. Мунай заттан түшкөнүндө эле жетет эле го. Наркосуудагы эмне аралаштыйм да? Эсиңдеби? Мен Кошбаевдин өзүнө айтпадым беле? Наркосуудадан соо чыккандар болбойт, эртедир кечтир эсебин алат деп. Ошондо экөөбүздү шылдыңдап күлгөн. Силер эмне мени нарко бизнеске кошосуңар? Мен тазамын деп. Минтип башы окко жарылып, тыртайып өлгөндөн көрө, экөөбүздүн колубузга түшсө, ачса 7-8 жылда кетмек. Акчанын күчүнө салып 2-3 жылда кутулат эле. Акылына кирсе, дени соо жашап жүрмөк. Ошондо Таке көз ачыкты кылыпсың. Наркомандарың менен тытышып жүргөнүмө 15 жыл болду. Мен билбеген эмне бар? Тилди алган жок эле, ит өлүм менен өлүп олтурат. Экөөбү дагы жүздөн куюп алып жиберишти. Тигилерди кара, деди шишкебек чайнап жаткан Тариел башын жаңсай. Ашкананын ээси толмош жигитти экс-спортсмендерче кийинген жигит кекетип жаткан экен, Мурат тиктеп калды. Тигил жигиттердин бири ашкананын ээсин кекиртектен алып муунта баштады. Мурат ордунан тура калды. Эй, Мурат, олтурсаңчы. Булардын бизге тиешеси жок. Жок дегенде бир жолу тынч тамак ичеличи. Мейли бири өлүп бири калсын. Кое тур, Таке. Мен 5 эле минутада. Мурат тигилер жакка жөнөдү. Тариел Мураттын баары бир болбосун билчү. Чөнтөгүнүн соткасын алып чыгып, бөлүмгө телефон чала баштады. Эй, жигит, ашпозчу сага эмне кылды? Деди Мурат тигилерге жакындай. Ашпозчунун муунтканы колун кое бербей туруп, жанындагыга жагын жаап кой деди. Байкеси, бул жерде сиздин кенедей да ишиңиз жок. Өзүңүз аман соодо жолуңузга түшсүңүзчү, деп астын тородо орто бойлуу чымыр денелүүсү. Мен эмес, азыр экөөң бул жерден сыйыңар менен жоголгула, деди да экинчи булашканага келген жолду унуткула. Эмне? Мен сага, тигил колун шилтеп калды эле. Мурат туура ээлигине жете бергенде муштумду шап кармап калды да, тез кайрып туруп силккенде карс деген сөөк сынган, же чыккан үнү кылып, кайынсынган спортсмен апа деп бакырып жиберди. Сол колунун кыры менен кекиртекке урганда дым үнү чыкпай, мешоктой кулап түштү. Ашпозчуну жакалаганы иштин жыйын илгиртпей сезип, кача жөнөгөндө бир секирип жетти да кежигеге урганда көмөлөнүп түштү. Тигил кайра тура калып, балдар деп кыйкырганга үлгүрдү. Экинчи сокку чыкыйга тийгенде шалак деп бурчка кулады. Эшиктен жүгүрүп дагы экөө кирип келишти. Бири жүгүрүп келатып эле «Кия!» деп түйүлө секирип тебип калды. «Мес сага кия!» деген Мурат буттан шап кармап өзүн көздөй силкип туруп, чатка урганда «Ух!» деп тигил ордунда чимирилип барып кулады. Экинчиси килейген бычагын сууруп алып, качырып сала берди. Бычак кармаган билектен шап кармап, артына толгой кайрып туруп, колдун кыры менен чыкыйга урду эле, көз аңтарыла түшүп, барып сулай жыгылды. Тариел бурчта эч бейкапар кино көргөнсүп тамеки чегип карап турду. «Ох, ата, айла жокмушташат да. Ох, ата, деп коет Мурат сокку урган сайын. Төртөөнү төрт жакка жаткырган Мурат колдорун ушалай ордун көздөй басканда ашпозчу чуркап келди да: «Эми булар мени оңдурбайт. Сиз кимсиз?» «Ашканамды өрттөп ичсе болду», деп ыйламсырады. «Ашканаңыздын өрттөнбөшүн кааласаңыз, тергөөдө түз көрсөтмө бериңиз», деди Мурат бейкапар. «Сиз милициядансызбы?» «О, Кудай, эми кантем? Менттердин атай чакыргансың деген да балей кыла турмаймынбы?» Аңгыча сиренасы менен милициянын эки машинасы жарыша келип токтоду да, капитан баштаган жулунган милициялар кирип келишти. Капитан Муратты да Тариелди да тааныйт экен. «Капитан мырза, ушул тегерекке рекетти кылып жүргөн тагушулар. Жакшылап суракка алгыла. Суракка алгыла да бир нече жылга тиякка жибергидей кылгыла. Эртең бошонуп кетип жүрбөсүн», деди Тариел. «Майор мырза, буларды өзүбүз да колго түшүрө албай жүрдүк эле. Кам жебеңиз», деди капитан шыпылдай. Милициялар жаңы эле эсине келе баштаган тигилерди бир-бирден сүйрөп кетишти. 3 күн спортзалга барып койсо эле спортсменмин деп чыга калуучулар көбөйдү. Чын эле спортсмен экен деп муштасаң мешок. Мурат өзүнчө кыжынып койду. «Төртөөнү тең красиво сулаттың буке. Мушташтан сага айла жок. Ошентсе да абайла. Бир күнү чыныгы профессионалдарга жолугуп калып, арка мойнуңду сындырып жүрбө». Арактын калганын бөлө койду. Экөөбү ээрчише ашканадан чыкканда саат 10дон өтүп калган. Бүгүн да экөөбү сыр чечише жайма жай отура алышпады.
Аден кайырчынын тамырын улам тартып жакындай берди. Кайырчы мурдагыдай боюн ала качпай, экөө кадимкидей бажактап сырдашчу болду. Кайырчы өзүнө окшогондор чөнтөгүнө кенен акча түшкөндө барып ысык тамак жасатып ичип, мончосуна түшүүчү чоң көчөк аялдан бери Аденге тааныштырды. Күндөрдүн биринде экөө 100 грамдашып орто кызуу болуп калганда Аден аяр сөз баштады. Кошпаев деген милиционерди атып кеткен тура. Уккан белең? Кайырчы мас болсо да сестие түштү да: миллионериң менен менин ишим эмне? Менин болгон байлыгым мышыгым деп күлүп калды. Ого, бул оңой куучал эмес окшойт деп калды Аден да. Ошентсе да сөз улады. Мына ошол Кошпаевди атып кеткендер жөнүндө көрүп же билип калгандар болсо, эгер так маалымат берсе, $1,000,000 берет экен. Кайырчы кулагын түрө дым чыгарбай угуп, ал түгүл соолуга түшкөнсүдө. Бирок үн чыгарган жок. Кекиртегине эт тыгылып калгансып, үңкүйдү да турду. Туу ата, $1,000,000 деген эмне деген акча? Элестете да албайм. Өмүр бою бейиште жашап өтсөң болот. Эгер көрүп калган же билген киши болуп, эбин таап, акыл менен кабарды жеткирчү жерге жеткизсең, байлыкка марыйсың да каласың. Аден тилинен чаңчыга такылдап, чексиз байлык жөнүндө кыялдана сүйлөп жатып, көз кыйыгын кайырчыдан албады. Кайырчы күтүүсүз ордунан турду. Аден, мен кетишим керек. Эптеп жарыкта түнөгүмө жетип алайын, деди да Адендин жообун күтпөстөн эле жолуна түштү. Кое тур, бул шишени бүтүрүп коелу, дегенди кулагынын сыртында кетирди. Шишенин калганын оозуна тыгып жанына салган Аден кайырчынын артынан акмалай жөнөдү. Ичинен буга эмне болду деп ойлоп коет. Арам ой, ойлонуп жатабы? Өзүн жалгыз барып тиешелүү адамдарга айтып, акчаны жалгыз алайын деген жаман акылга салган турабы? Анда битиштин өлгөнү. Адендин санаасы санга бөлүндү. Кайырчынын Кошпаевдин өлүмү тууралуу бир нерсе билээрине анык көзү жетти. Бирок кантип кепкет келтирип сүйлөтөт? Экөө ичип олтурганда мен кеп баштасам эле былжырап төгүлө баштайт деп ойлогон. Андай болбоду. Кайырчы оңойдан эмес экен. Чагыш жеңилге турбайт көрүнөт. Ал да үйүнө алып барып алып уруп, кыйнап көрсөбү? Оюна келгенде өргөн тескери кабарларды берип башын айлантсачы. Балким өзүнчө ойлонуп көрүп сыр бөлүшөйүн деп чечер. Эмнеси болсо да сыртынан кайтарууга алууну туура көрдү. Эгер кайырчы өз алдынча аракет кылууга ниеттенсе, анда эптеп үйүнө алып барып, байлап, анан кыйнап болсо да сырын айттырууну пландады. Кайырчы түз жатагына кирди да кирип кеткен бойдон кайра чыккан жок. Аден сыртынан түнкү саат 12ге чейин аңда отурду. Эртеси таң атпай саат 6да келди. Кайырчы саат 8ден өтө бергенде чыгып, күндөгү эле кайыр сураган базарын көздөй жөнөдү. Аден мунун эч кимге деле жүгүрүп барып, билгенин айта салуудан ниети жок экенин билди. Кайырчы Адендин $1,000,000 жөнүндөгү кабарды укканда чын эле кекиртегине эт тыгылгансып дем да ала албай калды. Көз алдына баягы чачын кыска алдырган бала тартыла түштү. Астына ала жүрөгү түпөйүл болуп ичкен арагы кайда кеткенин билбей соолга түштү. Тагдырдын нечен ысык суугунда күйүп, бул тоголок баш кайда гана уурунбаган. Күнүмдүк өмүрдүн өткөнүнө ыраазы болуп жүргөн кезинде ашыкча түйшүктүн кайырчыга кереги барбы? Башында айттык го. Бул жөн кайырчы эмес, тажрыйбалуу кайырчы деп. Ушул кайырчылыкка моюн сунгандан бери өзү да башка тирүүчүлүктү ойлогусу келбей, аягым кыбырап турса, курсагым тойсо болду деп калган. Анан кара мышыгын сылап, эркелетип, кучактап жатып карантыпчы. Болгон дүйнөсү ушул гана болуп калган. Сырттагы миң-миллиондогон адамдар эмне күн көрүп, эмне жашоо менен жашап жатат, коомдо эмне өзгөрүү, жер өз огунда айланып жатабы же токтоп калды беле, иши да жок болчу. Каргашаны карачы, бирине бири чырмалыша байланган адамдардын жашоо жиби муну да кезеги келгенде кайрадан муунтуп тарта баштаган. Кантсе экен? Кайдан да ошол каргашалуу күнү Кошпаевке темтеңдеп барып калды экен десең? Жүрөгү жөн түпөйүл болчу эмес эле? Арты жакшылык болбойт го. Кайырчы жатагын көздөй үңкүйүп келатып, мына ушуларды ойлоду. Жатагына кирери менен түп күчтөй ийилип уктап жаткан кара мышыгын кучактай бурчка тыгылды. Мышык ээсинин колуна башын сөйкөй, мага эч нерсе алып келген жоксуңбу дегенсип, мяу, мяу деп койду.
Ээси көбүнчө бир кесим болсо да эт ала келчү. Алып келбесе деле мышык көп капа болбойт болгону атасынын колунан таттуу жеп көнгөн балача эркелеген. Болбосо курсакты тойгузуш бул кара мышык үчүн проблема деле эмес. Тегеректеги көп кабаттуу үйлөрдөн ашкан тамак ашты таштаган жайына бул мышык барганда башка мышыктар пыр коюп качып жогулат. Мышыктар менен кадимкидей кармаша кетүүчү тилеңдеген айрым келемиштерди башка бир уруп өлтүрөт да ысык канына тоет. Ээси келемиштин этин жебейт да. Болбосо ээсин кайыр суратпай жылан келемиш кармап эле багып калмак. Килейген семиз келемиштерди үйгөнө чейин көтөрүп келгенде ээси эшикке ыргытып, экинчи алып келбе, эшиктен жеп жогот. Экөөбүздүн жытыбызга эми саскан келемиштин жыты жетишпей турду эле, деп жолотпой койбодубу? Эч нерсе алып келе албадым, караным. Капа болбо. Сен эмес өзүмдүн айламды таппай көп жылдан бери эч нерсе ойлобой уктап жүрүп, чирип калган мээм кыжылдап, башым жарылчудай болуп турат, деди да мышыгынын үстүнөн сылап койду. Дүйнөң түшкүрдүк ай. Бул байлык дегениңдин аты, жыты кимди гана үмүттөндүрүп дегидетпеген да. Кимди гана азгырбаган. Жанагы адин айткан эсепсиз байлык, кайырчынын мээсин жеп каршылык кылган кайратын талкылап, улам канын кызытып дүргүтө баштады. Улам барган сайын ой боюна койбой, өткөн өмүрү кайра баштан көз алдына тартыла баштады. Күлүктүн күлүгүн тандап минип, дос тамыр деген бура бастырбай турчу өмүрдүн айтса ким ишенет? Жан кайырчы болуп жүргөндө, "О, мен деген мен элем" деп кызыгында мактана коем деп далай оозго жеген. Мен эле болуп жүрө бербейсиңби? Эмне кайырчы болдуң? Биз эмне төрөлгөндө эле кайырчы болуп төрөлүптүрбүзбү? Деген жемиге кошо токмок да жеп жүрүп түшүнгөн. Болбосо мурун ушул кайырчыларга көңүл бөлбөптүр. Чын эле, ага кайырчылар төрөлгөндөн кайырчы болуп төрөлгөндөй туюлчу экен. Дүйнөң кургурай. Эң жек көргөнү өткөн өмүрүн эстеген эле. Машыккан кайырчы болуш үчүн өткөн өмүрдү такыр унутуш керек экенин жакшы билчү. Карачы, каргышаны, кайра баштан баарын эске салып жаткан. Балким чын эле Кудай дагы бир жолу ырайым кылып колуна байлык келсе кандай болот? Мына ушул ой баардык жан дүйнөсүн оодарып жатпайбы? О анда, о анда. Күйөөлүктөн кечкен аялы, аталыктан кечкен кыздары чөгөлөп келишет эле го. Жөрмөлөп келишет эле го. Жок, андай болбойт. Болбойт. Жүрөгү сезип турат. Андай болбойт. Жүрөгү кайырчылыгыңды кыл да, жөн жүр деп жатат. Полковник генералга Кошбаевди аткан кылмышкерлерди издөөнүн жүрүшү тууралуу билдирүүгө келген. Иштин жүрүшү тууралуу официалдуу билдирүү жасалгандан кийин экөө жай сүйлөшүп олтурушту. Официалдуу эмес маалымат берүүчүлөрдүн билдирүүлөрүнө таянсак, деп баштады сөзүн полковник. Кошбаевдин атылышына наркотовардын баасынын көтөрүлүшү себеп болгон деген божомол жүрүүдө. Себеби Кошбаев Кыргызстанга келген наркотовардын дээрлик 80%ке жакынын өзүнүн колунан өткөрүүгө жетишиптир. Акыркы мезгилде күтүүсүздөн бааны 2 эсеге көтөргөн экен. Кыргызстанды эң арзан наркотовардын ордосу катары көрүп жүрүшкөн орус нарко соодагерлери менен чечен нарко соодагерлери келип разборка жүргүзүшүптүр. Кошбаев өз сөзүнөн кайтпай койгон. Товар меники, кааласаңар алгыла, каалабасаңар албагыла. Силер менден алган товарды эле 10 эсе кымбат сатып, пайдасын көрүүдөсүңөр. Мен болгону бааны 2 эсе көтөрсөм чыкчалайсыңар, деп чындыгында сырттан келген нарко соодагерлер үчүн Кыргызстанда наркобостун болушу кызыксыз. Андан көрө баштары бирикпеген майда сатуучулар болсо, биринчиден товарды арзанга алышат. Экинчиден өздөрү да кимисин болбосун коркутуп үркүтүп кожоюн болуп жүрүшөт. Кыскасы, нарко соода дагы эски жол. Эң кызыгы азыр орус менен чечен наркобосторунун ортосунда тирешүү жүрүп жаткан имиш. Кошбаевди атууга сен заказ бердиң, мен эмес сен бердиң болушуп. Себеби эки жактын тең Кошбаевдеги товарды алууга залог катары ири суммадагы каражаты өтүп калса керек. Кошбаев да оңой куу адам эмес экен. Ушунча ири иштерде, ири суммадагы акчаларга аралашып жүрүп, жанына телохранитель албаган себеби да бар экен. Көрсө, мен баарыңарга керекмин. Мен баарыңар коргошуңар керек деген. Мен өлтүргүсү келгендер телохранитель эмес, бир армия менен коргонсом да өлтүрүп кетет деген сөздөрүндө терең маани жатыптыр. Генерал полковниктин сөзүн бузбай, тамеки чегип үнсүз угуп отурду. Кошбаев товар кайда катылган, канча суммада,
канча суммада бар жалгыз өзү гана билчү экен. Экинчиден, ири суммадагы акчалар да кайда, эч ким билбейт. Кошбаевдин өлүмү нарко бизнестегилерди күйгүлүккө түшүрүп, ичара чатакты ырбатып жатканы ушундан. Бизге жеткен маалыматка караганда, Россияда биринчи разборка болуп, кагылыш чыгып, киши башынан чыгымдар болушкан. Ушундай эле кагылышуу Алматыда да болуп өтүптүр. Ошентип, Кошбаевди өлтүргөндөрдү жеке эле биз органдын кызматкерлери эмес, кылмышкерлер дүйнөсүндөгүлөр да издөөгө алууда. Кимде ким Кошбаевди өлтүргөндөр тууралуу так маалымат берсе, $1 миллион беребиз деген жарлыкты туугандары, достору деген наамга жамынып, нарко бизнестегилер беришүүдө. Демек, бул жерде али ойнолчу оюндар астыда экен го. Ооба, ошондой болуп калды. Эгер нарко бизнестегилердин ичинен бирөө жарымы уюштурган болсо, анда Кошбаевдин товары менен акчасы кайда экенин астын ала билген да бүт шыпырып алып коюп, азыр кара күчкө эч нерсе билбеген болуп, башкаларга кошулуп чуулдап жүрөт. Антип көпкө жашырыша албайт, эртедир кечтир айбачылат да чоң разборкага туш болот. Мына ошондо көрүңүз, эт туурагычты жөн эле бырчылдашып жатып калышат. Генералдын өкмөттүк линиядагы телефону чырылдап калды. Трубканы алган генерал: "Калган сөздү кийин улайбыз. Эмесе бара бер", деп полковникке ишарат кылды. Мурат Ошко которулуп келгенде эле жаңы түзүлүп иштегенине 1 жылдан ашкан атчандар бөлүмүнө түштү. Кыргызстанга келген наркотоварлардын 70%тен ашыгы Тажикстан менен Ооганстандан жалаң тоо жолдору аркылуу атчан алынып өткөрүлөт. Ал түгүл тереңден атайын транспорт менен алып келаткандар да жолдогу тосмолорго жакындаганда тосмолордон атчан айланып өтүп, товарды коркунучсуз жолго чейин жеткизип берүүчүлөрдү пайдаланышары белгилүү болгон. Айылда ансыз да жумушсуз жүргөн каны кызуу жаштар бир түн иштеп бир уч акча алуучу, анын үстүнө кадимки кинодогудай чечкиндүүлүктү, эр жүрөктүүлүктү талап кылган ишке тим эле эт бетинен кетип киришти. Гүлүк аттарын таптап, биринен бири өткүсүп, улам көбүрөөк оңой акча тапкысы келе башташты. Атты кой астында мотоциклы жогоргандардын кызматкерлеринин кылмыштын күтүүсүз чыккан мындай түрүнө шаштылар кете түштү. Жогорку жетекчиликке жетип, кайра ал жактан атайын атчандар бөлүгүн түзгүлө деген көрсөтмө менен кошо кадрлык толуктоо келгиче нарко бизнестегилер өз жолдорун тыкан уюштурганга, тоонун татаал жолдорунда илбирстей жүргөн. Жергиликтүү тоолордун коёндун жатагынан бери билген. Аттары тың, өздөрү тайманбас мыкты өткөрүүчүлөрдү тандап алганга үлгүрүштү. Алгач уюшулган милициялардын атчандар бөлүгү жарым жылдан ашык жыргатылуу деле жыйынтык бере алышпады. Алардын нарко бизнестегилер жөн эле коро четинде сайылган каракчылар. Чыныгы көк жалдар каракчыдан коркмок беле, деп шылыңдап күлүшчү. Бөлүмдөгүлөрдүн көпчүлүгү атка жакшы жүрө албаган, тоонун сырын билбеген, ал түгүл аттарды да тоодо басканга көнбөгөндөр болуп чыкты. Күндүзү топ-топ болуп бастырып койгону болбосо, түнкүсүн кайда кеткендери билинбей, туш келген айылдагы ыңгайлуу үйдө конок болушуп жата беришчү. Аларды иле тосуп, коюн союп, каалаган тамагын чачып, коноктоочулар да ар бир айылдан чыкчу. Көрсө, нарко бизнестегилер ири товарды өткөрө турган күндөрү андай коноктомойду уюштура салышчу экен. Жетекчилик алмашып, жаңы начальник келгенден баштап баары өзгөрө баштады. Кадрлар кайта-кайта текшерүүчүлөрдөн өтүп, тандалып, негизинен кичинесинен айылда өскөн, атта, ойдо тоодо да мыкты жүрө ала тургандарга, өз ишине жоопкер мамиле кылуучуларга басым жасалды. Аттарда тандалып, көпчүлүк аттар тоолуу райондордогу бийик тоолуу жайыттарда өскөнүнө карап сатылып келинди. Мына ушундай кадрлык кайра топтоо жүрүп жатканда Мурат келип отурат. Полковник Алпышев Муратты жекече кабыл алуусун өткөрүп жатып: "Мурат, сага бир отрядтын командирлигин ишенип берип жатам. Ишеничимди актайт го деген үмүтүм чоң. Өзүң малчынын баласы экенсиң. Атта жүргөндөн кыйналбасаң керек. Тоонун сырын да билесиң. Бир эскертерим, бөлүмдө мурдадан иштеп келаткандардын арасында нарко бизнестегилер менен байланышып, биздин кыймылыбызды билгизип тургандар бар окшойт. Колдон кармабагандан кийин кимисин күнөөлөйсүң? Бүт кадрды да жаңырта албайбыз. Ансыз да кадр жетишпей жатат. Демек, сак бол. Көбүнчө өзүң менен чогуу кирген жаңы келгендерге ишен. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, нарко бизнестегилер жакында ири көлөмдөгү товарды алып өтүүгө даярданып жатышыптыр.
Аларга каршы сен аттантам, деди. Тариел ойлонгондой бул жерде эки досту бөлүш үчүн эмес, иштин кызыкчылыгы деп ошко которушкан Мурат түшүндү. Анын үстүнө полковник Алпышев мурда ошко өзү которулуп келе элегинде эле Муратка бир-эки жолу менин бөлүмүмө өтсөңчү деген сунуш айткан. Анда полковник өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлерди издөө бөлүмүндө иштечү. Ичинен ишенич көрсөткөнүнө чындап ыраазы болду. Экинчиден, полковник Алпышев чыныгы органдын кызматкери. Мыйзамды катуу кармайт, ичип жегенден таза. Керт башында адамгерчилиги да жакшы. Оюндагыдай начальникке туш болгонуна бир чети көңүлү да жайлана түштү. Алты атчан милиционерлер Капчыгайдын оозундагы Карагайдын арасына келип түшүшүп, аттарын далдоо жерге байлап, өздөрү күпүлдөп аккан тоо суусунун жайыла түшкөн жериндеги Кечмеликтен чыга беришиндеги калың бадалдын артына жашыгына жайгашканда көөгүм кирип калган маал болчу. Официалдуу эмес маалымат берүүчүлөрдүн билдиргенине караганда, бүгүн түнү так ушул жол менен ири өлчөмдөгү наркотоварды атчан өткөрүүчүлөр алып өтүшмөкчү. Мурат күндүз тоо жолун дүрбү менен көккө карап отуруп, так ушул Кечмеликтен нарко өткөрүүчүлөрдү тосууну туура тапты. Жол Кечмеликтен чыгары менен бийик жардын кырына көтөрүлөт. Жардын кырынан бирде ат чубап өткөндө да кыйын. Мындай жерде чапкылап кача албайт. Төмөндө албут тоо суусу, ага түшсөң аман чыкпайсың. Артында астында оңой эле тосуп койсо болот. Эгер бүгүн түнү өтүп калышса, кыйналбай колго түшүрүшөрү ачык. Ошондо да сак болбосо болбойт. Өткөргүчтөр мыкты куралданышкан. Акча эмнени гана кылбайт. УЗИ автоматтарын алып жүрүшөрүн укканда Мурат таң калган деле эмес. Астында кооптуу иш тургандыктан милиционерлер үнсүз тамактанышты. Сүйлөшсө да сөздөрү жугушпай кыска-кыска сүйлөшүшөт. Бир гана орто бойлуу, толук, майланышкан кара сур ага лейтенант тамаша сүйлөп ар кимге тийишип коет. Анын тамашасына көңүлдөнүп жооп берген деле киши жок. Мурат ошко которулуп келгени ушуну менен 4-чү ирет түнкү операцияга чыгышы. Өткөн үчөөндө тең эч кимди колго түшүрө алышпады. Биринчиде тоскон жолдон эч ким өткөн жок, экөөндө башка жол менен өтүп кетишкендигин кийин билишти. Кандайча өткөргүчтөр жолду милиционерлер тосуп жатканын билип коюшууда. Табышмак. Мурдагыдай айларлап бастырып, ар кайсы үйгө түшүп тамак ичмейге Мурат биринчи эле күнү тыюу салган. Бүгүн болсо түндөп келишип, кечке калың токойдун ичинде жашынып жатышты да, көөгүм киргенде гана тосмого келишти. Демек, булардын бул жерде экенин чоочун көздөн эч ким билбейт. Ошондо да Мураттын жүрөгү опколжуп, тынчсызданып турду. Баар тамактанып бүткөндөн кийин бир милицияны аттардын жанына жиберди. Калган бешөө эки топто бөлүнүшүп, өткөргүчтөр жардын кырындагы жолго чыкканда, бир тобу аркасын, бир тобу астын тосуп калыша турган болду. Кечке тынч уктап уйкуларын кандырган милиционерлер өздөрүн сергек сезип олтурушту. Күн ала бүркөө болуп тургандыктан улам булутка жашынып, кайра чыккан жарым толгон ай коюу түн караңгылыгын жарык деле кыла албады. Төмөндөгү суунун үстү гана жылдылдап, бүдөмүк көрүнбөсө, айлана капкараңгы. Миллионерлердин жанында аккумулятор менен күйгүзүлүүчү эки күчтүү фонарик бар. Нарко өткөргүчтөр болжолдогон жерге келгенде эки жагынан жарык кылыш үчүн даярдалып коюлган. Андан башка да ар бир милиционердин чөнтөгүндө кол фонариктер да бар. Милдет күтүүсүз кол салып каршылыксыз колго түшүрүү. Түн ортосунан ой ага лейтенант: "Жейиттер, чалап ичпейлиби?" деп калды. Түн ортосунан оосо да күндүзгү ысыктын деми кайтпай суусап жаткан милиционерлер: "Апкел, кан катып кете турган болду" деп жиберишти. Жаныраак булак суусуна сүзмө эзип, чалап жасап коюшкан түнкүсүн ичелдешип. Сержант тура калып 5 литрлик ак канистерди көтөрүп келди. Улам бири түз эле оозунан жутуп киришти. Мурат да кангыча жутту. Анан калса чалап муздак экен, суусуна гана түштү. Ага лейтенант: "Мага калтырган эмессиңер го?" деди күлө. Караңгыда кимиси канча ичишкени көрүнбөдү. Арадан жарым саатча убакыт өтпөй Мураттын уйкусу келе баштады. Кирпиги жабышып, оозун улам ачып эстейт. Өзүнчө эмне болуп жатам? Күндүз жакшы эле гана уктубадым беле деп коет. Аңгыча жанаша жаткан сержант жигиттин коңурук тартып уктап атканын угуп: "Сержант Акматов, эмне уктуп жатасың?" деп ийинен кармап силкип ойготкоюн деп кол сунган боюнча
өзү да көмкөрөсүнөн түшө уктап кеткенин билбей калды. Айлананы тынчтык ээледи. Мурат баш болгон 4 милиция тең бейкапар уктап жатышты. Ага лейтенант гана уктаган жок. Кичинеге кулак түрө беркилерди тыңшады да ордунан туруп ар бирин текшерип чыкты. Баары жайында экен. Чөнтөк фонаригин алып чыгып, маңдайкы бетти каратып 3 жолу күйгүзүп өчүрдү. 15 минутча убакыт өтпөй атчандардын суу кечкен табышы болду. 3 атчан жардын кырындагы жол менен бейкапар өтүп кетишти. Алардын кара сөлөкөтү имерилиштен бурулуп көрүнбөй калганда ага лейтенант канистрдеги чалапты кичине жутту да канистрди төмөнкү сууга ыргытып жиберип, чалкасынан түшө буттарын сунуп коюп уйкуга кетти. Мурат биринчи ойгонду. Күн жаңы эле тоо баштарынан чыгып келатыптыр. Жанында 4 милиция тең бейкапар уктап жатат. Алгач эмне болуп кеткенин түшүнбөдү. Башы жарылып кетчүдөй болуп ооруп калыптыр. Кандайча уктап калдык деген суроо туулду. Уктап жаткан милицияларды карап туруп, бул уйку жөн уйку эмес экенин шекшиди. Мындай аңдуулардын далайын баштан өткөзгөн. Керек болсо 2 суткалап деле уктабай коелчу. Демек, ичкен тамактарына бирөө дары кошкон. Беркилерди ойготпостон туруп, кечинде чалап ичкен канистрди издеди. Эч жерде көрүнбөйт. Нарко өткөргүчтөр түндө эч камсынабай гана алардын кулагын тебилип өтүп кетишкендигин да түшүндү. Төмөнкү жардын кырына түшүп барып, така кагылган аттардын изин көрдү. Суудан чыккан аттардын изи даана түшүптүр. 3 атчан өткөн экен. Суунун жээгиндеги бадалдын ачакей бутакка кыпчылып калган ак канистрди көргөндө кубанып кетти. Чуркап түшүп, канистрди алса түбүндө жарым литрче чалап бар экен. Оозун ачып чыттаса, сүзмөнүкүнөн бөлөк чытты эле билинбейт. Кичине ойлонуп турду да, канистрди алып кайра милициялар уктап жаткан жерге келди да, арыта жаткан өзүнүн мешогунун ичиндеги платына ороп катып койду. Аттар байланган имерилиштеги буйткага барса, аттарды кайтарууга жиберген сержант астынан күлө багып тосуп чыкты. Шүмшүктөр, түндө да өткөн жокпу Мурат байке? Капитан Салморов, деп кайрылганга качан үйрөнөсүз? Кечириңиз, улууларды дайым байке деп жүрүп көнүп калыптырмын. Түндө уктаган жоксуңбу? Жок, кантип уктайм? Шектүү эч да ушуккан жоксуңбу? Жок, андай деле да ушукпадым. Суунун күркүрөгөн шаарынан эч нерсе угулбайт экен. Мурат ичинен демек дары чалапка кошулган экен деп койду. Аттарды даярдай бер. Азыр жолго чыгабыз, деди да кайра артка кайтты. Келсе ага лейтенант ойгонуп башкаларын тургузуп жаткан экен. Мурат Салморович, сизден башкабыз бүт уктап калыптырбыз го, деди көзүн алактатып. Кандайча уктап калдык? Түшүнсөм Кудай урсун, деп старшина милицияны карап койду. Ал да унчукпай жер карайт. Мен 3 сутка жүрсөм деле оңой менен уйкуга алдырчу эмес элем. Капитан уктап калганымды билбейм, деди. Мураттан көзүн ала качып. Баарын бир сыйра тешеттиктеген Мурат чалапка дарыны кимиси кошо салганына көзү жетпей турду. Кейпи кечээ ысыкка орунуп калсак керек го, деп койду Мурат. Мен деле жакшы эле уктабайм го дегем, болбой эле көзүм илинип кетиптир, деди бейкапар. Сиз да уктап калыптырсызбы? Деди ага лейтенант таптакыр таңгыла. Ооба, мен да уктап кетипмин. Мурат эч маани бербегенсип жылмайып койду. Кыйкырып урушуп чаң будуң чыгарган менен эч пайда жок экенин түшүнгөн. Тескерисинче, эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн дөдөйдөй көрүнүп, коюну туура тапты. Демек, нарко өткөргүчтөр өтүп кеткенин билбей калган экенбиз да. Ошентсек керек, деди Мурат кабагын түйө. Балким түндө өтүшпөгөндүр, болбосо дабышынан ойгонуп кетет элек го, деди жаш сержант. Башым ооругансып калыптыр. Түндөгү чалаптан калды беле, деп сурады Мурат. Канистрди таппай койдум. Менин да каным катып калыптыр. Чалапты кой, чалап койгон идиш жок, деди ага лейтенант ийинин кушуруп. Баары көз кыйыктары менен Муратты карап коюшту. Болуптур, аттаналы. Отурган менен пайда жок, деп Мурат ордунан турду. Ичинен кимиң мышык чычкан ойноп жатасың? Кымылдап турасың го, баары бир колго түшүрөм, деди тиштенип. Бул жөн уктамыш эмес. Баарыбыз минтип бир кишидей уктабайт болчубуз. Мында сыр бар, деди ага лейтенант күтүүсүз. Милициялар бирин бири карап калышты. Кандай сырды айтасыз? Деди Марат билмексенге салып. Мен оюмча ичкен тамагыбызга же чалапка дары кошулган. Ошондуктан баарыбыз уктап калдык. Болбосо кантип бир кишидей уктайлы? Мурда мындай күзөттөргө турбай жүрүптүрбүзбү? Эми күн турсак деле уктачу эмеспиз. Жөн эле жаны кашайган адамдай удулдуңдады. Ким кошту деп ойлойсуз? Мурат тикирее карап түз сурады. Кимиң тамакка дары коштуңар? Баардын болуп калды.
Сен коштуңбу, сержант Оморов? Мурат Салмурович, кантип ошондой ишке барайын? Жаш сержант чыйылдап жиберди. Балким, сиз кошуп жүрбөңүз, старшина Нургазиев. Жок, капитан Салморов, мен кошкон жокмун го, деп жай гана жооп берди токтолуп калган старшина. Сержант Акматов, кошкон жокмун. Көрдүңүзбү? Эч ким кошпоптур. Мен да кошкон жокмун. Сиз да кошкон жоксуз. Демек, бейгүнөө бири-бирибизди күнөөкөр тутпайлы, деди да Мурат бурула аттар тарапка ылдам басты.